Билимдүүлүк көп билгенде эмес, колдоно билгенде. Адольф Дистервет. Кутман кеч, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Ош Бирим маалымат программасы, студияда Аяна Байтемирова кызмат кылам. Рубль түшүп, доллар көтөрүлүүдө, валюта рыногунда абал кандай болот? Президент жумуш сапары менен Баткен облусуна барды. Кыргызстан 16 мамлекеттен кирген мекендештерге көзөмөлдү күчөттү. Орусияда президенттин башкаруу мөөнөтү алынып салынды. Өлкөдө рубль арзандап, доллар көтөрүлгөнү коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Бүгүн рубль 1 сомго жетпеген курста кармалып, доллар 73 сомго чыкты. 3 жылдан бери баасы туруктуу болгон доллардын наркы өскөндүктөн, валюта рыногундагы абалды турукташтыруу үчүн Улуттук банк 50 миллиондон ашык доллар сатты. Темага кененирээк Жазгүл Кенжеева токтолот. 11 март күнү эртең менен Бишкекте АКШ долларын сатып алуу 72,86 сом, сатуу 72,99 сом болууда. Ал эми рубльдү жарандар акча алмаштыруу пункттарында арзан сатышууда. Доллардын куну кескин өскөндүктөн Улуттук банк доллардын баасын ооздуктоо үчүн 50 миллионго жакын доллар саткан. Толкунбек Абдыгулов өзгөрүүлөргө төмөндөгүчө комментарий берди. Сомдун курсу түшүгү жок да. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республиканын экономикасы өсүп атат. Акырындан коронавируска байланыштуу анча-мынча структуралык өзгөрүүлөр болуп атат да. Кытайдан келип аткан товарлар замещение болуп туруп, башка мамлекеттерден, Турция болобу же Европа болобу, ошактан замещение болуп туруп өзгөрүлүп алатат да. Ал эми экономикалык саясаттын башкы башкармалыгынын өкүлү Алмаз Абдикиров валюталардын өсүшүн Кытай эл республикасы менен Кыргызстандын чек арасы жабылганы менен байланыштырат. Анткени айрым товарлардын биздин өлкөгө кириши чектелип калган. Экономика министрлигинин баалоосу боюнча апрель айында абал жакшырса, анда экономикалык жоготуу Кыргызстан үчүн чоң деле болбойт. Алмаштык курстун төмөндөшү боюнча айтып белгилеп кетүү нерсем бул жеке бизде эле болгон жок, бул башка өлкөлөрдүн улуттук валюталарынын курсу өзгөрүп жатат. Анан экинчи белгилеп кетерим бул биздин көбүнчө товарларыбыз, азык-түлүк товарларыбыз бул Казакстандан жана Орусия Федерациясынан келет. Аларында валюталар курсу төмөндөдү, ошондуктан биздин эсептөөбүз боюнча баалардын өзгөрүшү чоң болуп деле күтүлбөйт. Орусияда бир канча жылдан бери ишкерлик менен алектенген Жупара Кийикбаевага рубльдин кунунун төмөндөшү кандай таасир этти деп суроо салганыбызда, мигранттар үчүн гана эмес, жалпы Орусиядагы иштеп жаткан мекендештердин мээнетин текке кетирип жатат деп билдирди ал. Кыргызстанда рубльдин түшүп кетиши Москвада мигранттарды ойлондурбай койбойт. Россияда деле акча табыш оңой эмес. Кыргызстанга акча салсаң, тапкан мээнетиңдин берекеси жок болсо, конечно, баарыбызга жаман. Кыргызстандын өкмөтү да ошо валюта жактарын көзөмөлдөп карап койса, жакшы болот эле. Ал эми Кыргызстандагы ишкер клубунун негиздөөчүсү Ринат Камиевдин айтымына караганда, валюталардын наркынын алмашуусуна тышкы факторлор, башкача айтканда, базар экономикасындагы өзгөрүүлөр себеп. Биздин негизги импортер болуп Орусия эсептелет, андыктан Кыргызстанда да өзгөрүүлөр болууда. В связи с этим произойдет изменение. Валютанын баасы гана өзгөрбөстөн, нефти продукты кымбаттаганына байланыштуу жер айдоо иштерине, анын аркасында азык-түлүк да кымбаттайт. АКШ доллары көтөрүлгөн соң дары-дармектер да өз ордунда турбайт. Анткени алардын көбү чет мамлекеттен алынып келинет. Андыктан доллардын куну түшкүчө дарылар да кымбатташы мүмкүн. Адистердин айтымында Кыргызстан импортталган азык-түлүктөрдүн кымбатташына даяр болушу шарт. Бирок Кыргызстан жеңил өнөр жайы боюнча эч кимди алдына салбайт. Андыктан ал жагынан экономикадагы туруктуулукту сактай алабыз. Жазгүл Кенжеева, Данила Троицкий, Ош Бирим жаңылыктары. Расмий кабарлардан учурда президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Баткен облусунда. Кече Баткен районундагы социалдык объекттерге барып, элдин жашоосун жакшыртуу үчүн ишканалардын санын көбөйтүү тууралуу пландар менен бөлүштү. Ал эми бүгүнкү сапар Лейлек районунда уланды. Аймактарды колдоо максатында логистикалык борбор ачылып, айыл чарба азыктарын сатууга жол ачылат.
Аймактарды өнүктүрүп, элдин жашоо турмушун оңдоо багытында насыя алуу аркылуу бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Жол тейлөө тармагына $3 миллион 46 даана атайын техника берилди. Каражат дүйнөлүк банктан насыя ретинде алынды. Эми бул техникалар аркылуу ички жана стратегиялык маанидеги ири жолдорду курууга болот. Баткен аймагы климаттык шарты ысык болгондуктан айыл чарба азыктарын өстүрүүгө шарты жакшы. Мындан улам ал жакта логистикалык борборду, жергиликтүү элдин жашылча жемиштерди сатууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Долбоордун жалпы суммасы 46,5 миллион сомду түзөт. Анын курулушуна Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунан жарым-жартылай каражат алынат. Курулуш иштери 2021-жылы аяктайт. Анда 1000 тоннага чейинки ар кандай продукцияларды сактоого болот. Сапардын алкагында өлкө башчы Баткен шаарындагы Сыдык Айтматов атындагы орто мектепке да барды. Ал окуу класстардын спорт залды көрүп чыгып, мугалимдер менен жана окуучулар менен пикир алышты. Республикалык мелдештерге байгелүү орундарды ээлеп жүргөн мектептин волейбол боюнча кыздар командасына өзгөчө көңүл бурулуп, алардын маштыруучусуна ыраазычылык билдирди. Биздин келечеги ушу балдар да келечегибиз. Мектептеги окуучулардын ийгиликтери жакшы болгону менен билим алып окуган имараты 1978-жылы курулуп, андан бери оңдоодон өткөн эмес. Буга карата өкмөткө жаңы имарат курууга сунуштама берилди. 2019-жылдын 1-октябрынан, мисалы мен өзүм деле айтсам, мурда 14 000 алсам, азыркы учурда 20 000 айлык алам. Андан тышкары мынабул эмгек акынын электрондук бухгалтерия болгондугуна өткөндүгүбүз дагы ошол ачык айкындуулуктун эң белгиси. Санариптештирүү жылына карата биздин мектеп электрондук күндөлүктө өтүүдөбүз. Мугалимдердин баардыгы ноутбукта, компьютерде иштөө жөндөмдүүлүккө ээ болуп, ошондой сертификаттарга ээ болуп иштеп жатабыз. Элит жериндеги дагы бир көйгөй таза суу тартыштыгы. Сапардын алкагында өлкө башчы Баткен шаарын таза суу менен камсыз кылуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо ишин да көрүп чыкты. Бүгүнкү күндө Баткен шаары таза суу менен 60% камсыздалган. Кыргызстанда элди таза суу менен камсыз кылуу маселеси эң орчундуу социалдык көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Лабораториясы түзүлүп, бизде азыр стол кандын нормаларын алып, күнүгө болсо күнүгө, же болсо графика менен өзүбүз текшерип турабыз. Баткенде чек ара көйгөйү күч болгондуктан мамлекет башчы чек ара отрядынын абалы менен да таанышып чыкты. Баткен чек ара отряды 1999-жылы түзүлгөн. Отряддын аскер кызматкерлери узундугу 400 чакырымдан ашык кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын татаал участокторун кайтарып коргошот. Аларга шарт түзүү максатында офицердик курам жана прапорщиктер үчүн үйлөр курулат. Ошондой эле отряд жайгашкан жерге жаңы кызматтык имараттар жана анын ичинде аскердик кызматкерлер үчүн казармалар дагы салынат. Ал эми өлкө башчысынын бүгүнкү күнкү иш сапары Баткен облусунун Лейлек районунда уланды. Элиза Нурматова, Оксана Чотонова, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгүн АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Кыргызстандын ооруканаларына коронавирустун алдын алуучу каражаттарды тапшырды. Америка Кошмо Штаттары вирус менен күрөшүүдө 27 өлкөгө 27 миллион сом бөлгөн. Гуманитардык жардам катары 10 000 хирургиялык маскалар, колгаптар, 1400 медициналык халаттар, 200 коргоочу көз айнектер, 200 респираторлор берилген. Оору кокусу жайылып кете турган болсо, кылдын учунда дарыгерлер турат. Андыктан жабдыктар ооруканаларга биринчи кезекте таратылат. Какой-то инфекционный признактар болсо, ошону обслужить үчүн ар бир врач полноценно өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн бүт эпикировка болуш керек да. Мына ошондой эпикировканын комплекти келди. Мына ошону биз врачтарга беребиз. Жанагы санитарный карантин пунктта же инфекционный больницада атайын изоляторлор бар. Ошол жерде баягыдай эле халат кийип, анан маска тагынып алып киришпейт. Полный башынан аягына чейин өзүнүн коопсуздугун сакташ кирип туруп, анан ошо больной менен баягы карым-катнаш болгондо врач деген 100% гарантия болуш керек да. Кыргызстандын 16 өлкөдөн келген жарандары үй карантинине алынат. Азыркы тапта Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран жана Япониядан келген кыргызстандыктар ооруканаларда 14 күндүк карантинде кармалууда. Аталган 5 өлкөнүн жарандары биринчи категорияга киргендиктен Кыргызстанга убактылуу кире албайт. Экинчи категорияга Франция, Германия, Испания, Сингапур жана АКШ турат. Ал эми үчүнчү категорияга Кувейт, Бахрейн, Таиланд, Тайвань, Швейцария, Улуу Британия, Австралия, Малайзия, Канада, Ирак жана Бая кирди.
Бишкекте түрдүү курулуштар тездик менен жүрүп, заманбап асман тиреген имараттар курулууда. Арт-артынан салынган көп кабаттуу үйлөрдүн баалары да жогору десек болот. Мекендештердин көпчүлүгү чет өлкөдө мигрант болуп, маңдай тер төгүп иштеп келип борбордон жаңы конуш алат. Бирок жашай келгенде эле ысык суу, жылуулук, свет сыяктуу шарттар жок болуп чыга келүүдө. Мындай учурларда карапайым эл кимге кайрылыш керек? Кийинки материалда. Айгүл Намазбекова 4 жыл мурун каладагы Жал Кичи районунан 2 бөлмөлүү үй сатып алган. Квадрат метри $650 айланып, батирге $35.000 төлөгөн. А бирок качан гана ичине кирип жашай келгенде жылуулук, ысык суу сыяктуу шарттар жок экенин байкаган. Свет өчсө үйүбүздө муздайт, тамак жасап иче албайбыз, вот эчтеке шарт жок. Только светти карап отурабыз. Ошо светти карап иши отурсак дагы светти өчүрүп коюшат. Үйдүн жашоочулары курулуш компаниянын жетекчисине бир нече ирет кайрылганы менен майнап чыккан эмес. 3 айдан бери жарык төлөмдөрүн бербей коюшканда 2 күн мурун жарык биротоло өчкөн. Ошо кече күнү свет өчүп мына кызым ооруп калыптыр. Мурундан соо грипп болуп калыптыр. Эми бул неответственный кишилер кылгандары да ушундай да болмок беле. А сатып чыкканда бүт бары болот, бүт условия болот, отопление сразу беребиз, 2017 сразу даяр болот деди. Үйдүн жашоочуларга берилгенине 3-4 жылдын жүзү болсо дагы курулушу бүтө элек экенин көрүүгө болот. Подъездер караңгы болуп, өрт өчүрүүчү шаймандар да жок го эсе. Балдар ушул жерге чыгып, брусчаткаларда ойнойт, нарака берак кагылып. Ойной турган жер жок. Жөн эле басып жүргөндөр болуп атат. Дети нигде не играют. Детский площадка жакын жерде садик деле болбосо, а так башка үйлөрдүн асты, вы знаете, везде закрыты. Дети у нас не могут играть. Кыштын ызгардуу күнүндө бул үйдүн трансформатору да мына минтип капкара болуп күйүп кеткен. Ал эми бул үйдүн жашоочусунун унаасы ичиндеги товарлары менен күйүп кеткенде курулуш компаниясы төлөп берүүдөн баш тарткан. Эми минтип чиригенге туура келген. Аламстрой компаниясынын офиси дал ошол үйдүн 1-кабатында жайгашкан. Чогулган эл бүгүн да эшигинин алдына барганда эч ким жок болуп чыкты. Ошол айтсаңар. Выйдите, поговорить. Чыксаңар сүйлөшөлү. Ал эми Дамира Исакова Аламстройдон 2-чи батирин алганын айтып, шарттары жакшы деп эсептейт. Бул жерде биздин көйгөйүбүз эле свет болот атат азырчы. Эми мындай үйдө жашаса деле айланайын, жөнөкөй үйдө жашаса деле светти төлөп жашайбыз да баарыбыз теңде. А жерде светти төлөбөгөндөр, ана светти төлөгөндөр болуп бөлүнүп атабыз да кыскасыча. Аны эми светти мындай үйдө деле жашап төлөйт. Эми ошол эле бир светти төлөп койсо эле бул жердин көйгөйү чечилген эле турат. Ошбирим телекомпаниясынын офисине Аламстройдун өкүлү келип жаңы жагдайларды ачыкка чыгарды. Анын айтымында аталган ишкана үйдүн жашоочулары үчүн 2 жылдан бери светтин төлөмдөрүн 3.295.000 сом төлөгөн. Биз кээ бир документацияларды, жана тех условияларды на подключение электроэнергия, теплоэнергия, газ, ошол тех условияларды өз убагында аткара албай калганбыз. Бирок биз 17-жылдан баштап майдын 19-жыл майга чейин электроэнергияны ошо жашоочуларга акчасын төлөп бердик. Биз компания төлөп бердик. Чырдуу маселеге айланган үйдөгү 280 батирде миңдей адам жашайт. Аламстройдун өкүлдөрү жарык 1-2 күндө күйөт. Ал эми жылуулук күзгө чейин болот деп сөз беришти. Аяна Байтемирова, Бекболот Дыйканбаев, Ошбирим жаңылыктары. Айыл чарбасын өнүктүрүү жана тамак аш сапатын жогорулатуу максатында Алыскы Баткен облусунун Чечме айылындагы фермерлерге семинар тренингтер өткөрүлдү. Окутуу иштери теориялык жана практикалык жүзүндө жүргүзүлүп, элеттиктер көп түшүм алуунун жол жоболорун үйрөнүштү. Кененирээк кийинки материалда. Борбор Азиялык консультациялык компания Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүндө Баткен облусунун фермер дыйкандарын чогултуп, буга чейин жүргүзүлүп келген иш-чараларын жыйынтыктоо иретинде семинар тренинг уюштурду. Окутуп үйрөтүү иштери айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталып, мында бак өстүрүү, кыйыштыруу жана зыянкечтерден коргоо боюнча жергиликтүү багбандар практикалык билимдерге ээ болушту. Наша компания, Центральноазиатская консалтинговая компания,
Борбор Азиялык консультациялык компания Суу пайдалануучулар ассоциациясы менен биргеликте 2 жылдан бери айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуу максатында иш жүргүзүп келебиз. Фермерлерден түзүлгөн жумушчу топ өздөрүнүн көйгөйлөрүн жана аны чечүүнүн жолдору боюнча план иштеп чыгышты. Жыйынтыгында Дүйнөлүк банк менен макулдашуу түзүлүп, кичи гранттын эсебинен $30.000 зыянкечтерге каршы дары чачуучу шайман жана жер семирткичтерди сатып алышты. Малый грант в размере $30 000. Багбандарга гранттык эсептен алынган чачуучу аппаратты сыноодон өткөрүп, мөмө бактарын дарылоодогу аралашманы туура даярдоо жолдору көрсөтүлдү. 400 литрлик дары чачкычтын кызматынан эми бардык фермерлер пайдалана алышат. Дарынын литрине 4 сомдон, эгер багбан өзү дарысын косса 2 сомдон гана төлөйт. Ар бирибиздики үлүш болгондуктан, жеке менчик болгондуктан ар ким өзүнүн ыкмасы менен дарылап келишкен. Бирөө дарылайт, экинчи коңшу дарылай албайт. Ошол бир дарылап коюп экинчи күнү барганда, экинчи сезонго өткөндө баягы түшүмдүүлүк, курт кумурскалар, зыянкечтер бардыгы бирден экинчиси өтүп жүрдү. Азыр системаны бир иреттен баштап туруп, коңшу колуңдар менен бардыгын бирдей дарылап кетебиз дагы. Түшүмдө негизги максат жакшы дыйкандарга түшүм алыш керек. Бирлик айыл өкмөтүндө акыркы жылдары дыйканчылык жерлерде бакка айландыруу иштери жанданып, учурда 1600 гектар жер аянтына мөмө бактарын өстүрүү каралган. Мөмө жемиштердин сапаттуу бышып жетилүүсү үчүн аны туура кароо, багып өстүрүү керек. Мына ушул максатта Борбор Азиялык компаниянын адиси бакты кыйыштыруунун жолдорун көрсөтүп берди. Келечекте ушул бакчылыктан киреше табышат да дыйкандар. Ошон үчүн бардыгы жаңы бактарды отургузуп, булар баг отургузушту эми технологияларын билишпейт, эми үйрөнүшүп атат. Көбүрөөк билиш үчүн бүгүн ушул бак күнүнө келишип, көп маалымат алды деп ойлойм. Кай консалтинг компаниясы тарабынан сугат суу менен камсыз кылуу максатында жергиликтүү Гавыян каналы оңдоп түзөлүүдө. Узундугу 10 километрден ашык каналды куруу иштеринин экинчи этабы жаз айларында улантылат. Бул проекттин өтө бизге пайдалуу жагы эң негизгиден биздин айыл өкмөтүбүздө ушул сууга суу маселеси, көйгөй маселебиз бар. Ушул көйгөйүбүздү ушул Дүйнөлүк банктын жардамы менен, ушу проект жардамы менен өтө жакшы иштер болуп, кыйла каналдар ремонттон өтүп, быйылкы жылда ушул бүтүү арапасында турат, Кудай кааласа. Эми ушул ийгиликтүү бүткөрүп алсак, толугу менен 100% десек да бир 50-60% бизге сууга суу маселеси кыйла жеңилдек болуп, элге жардам болуп калат. Жалпысынан компания түштүк жергесинен 1,5 миң фермер дыйкандарды айыл чарбасы боюнча окутуп келет. Ал эми Баткен облусунан 11 айыл өкмөттөн 22 дыйкан айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуу, чет элдик гранттык долбоорлор менен иштөө жана түшүмдү экспорттоо боюнча окуудан өтүшкөн. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Именжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Алдыда спорт жаңылыктары болмокчу. Аман туруңуздар.